Assalamu alaikum, урматтуу тууганым. Бүгүнкү видео, бүгүнкү сөз дин жөнүндө эмес, бизнес жөнүндө эмес, мен жөнүндө эмес, сен жөнүндө эмес, энелер жөнүндө. Бүгүн энелердин күнү экен. Бардык энелерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Айтат, жашоодо канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар, бейиштеп сенин таманың белгилеп кеткен пайгамбар дейт. Ушундай сөздөр келет. Мен нафил ажылык кылганыма караганда энемдин жүзүн карап отурганым мага жакшыраак дейт. Пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес, бейиш эненин таманында деп. Но эненин бала үчүн сыздаганы, баласын канча темирге айлантам деп өзү калайга айланып кеткени, канча деген кыйналган баккан энелер бар. Ушу төрөлгөндө сөөктөрдөн айрылганы, күн түн уктабай, ушу кызы күйөөгө тийип кетсе дагы кыйналып күтүп отурат экен да, ушу кайненеси кыйнап койбоду экен, кайын журту кыйнап койбоду экен, кызым жакшы эле экен. Баласы жумушка кетсе дагы, алыска кетсе дагы аман эсен жетпеп экен. Балам үйүнө келди экен деп качан баласы уктагандай уктаган энелер бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бүгүн айткан эмес, бейиш эненин таманында деп. Мына эненин кейигени, эненин переживаниясы, төрөлгөндө сөөктөрдүн айрылганы эркекке жүктөсө көтөрө албай өлмөк экен да. Энелер боюнча айтып бүтө албайсың деген. Канча энелер бар, канчалары кетти далайга, канчасы ден соолугун жоготуп айланып кетти калайга, ушу баласын багам деп, ушу баласынын үй бүлөсүн багам деп, канча аталар бар таштап кеткен болсо дагы, бул эненин жүрөгү башка экен. Эненин жүрөгү башка экен. Ошон үчүн пайгамбарыбызга бирөө келип сурады: "Я Расулалла, жакшы мамилени кимге кылайын? Энеңе, андан кийин кимге? Энеңе, андан кийин кимге? Энеңе?" Анан 4-үнчүсүндө айтты: "Атаңа" деди. Энелер жөнүндө айтылып бүтпөс дастандар бар, ырлар бар, окуялар бар. Эми булардын баардыгын сөз менен айтып жеткизе албайсың. Бирок ушундай энелерди умрада жүргөндө көрүп каласың. Өзү 80де болсо дагы, баласы 60да, баласы 50дө. Ушу чоң эле киши адашып кетсе дагы, ошону дагы переживать этип издеп, баласы келмейинче уктабайт да. Эненин жүрөгү башка экен. Ушу эне ушундай экен, 9 ай курсагында көтөрөт, өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт экен. Жүрөгүндө көтөргөн энелер бар болуңуздар. Аллах таала силерди эч нерседен кем кылбасын. Силерди уят кылбай иштеп жүргөн балдарыңар да бар. Силердин сүтүңөрдү актайм деп жүргөн балдарыңар да бар. Ошо балдарыңар дагы бардыгы, үй бүлөңөр, жакындарыңар бардыгы аман болсун. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө Аллах таала жакшы жерлерде бардын жолуктурганга Аллах таала насип этсин. Умарада чогуу жолугуп калган апаларыбыз бар, көп дуба кылган апаларыбыз бар. Катталуучулардын арабызда эмнегедир көбү дагы апалар 50 жаш, 60 жаш, 70 жашта ар дайым дуа кылып тургандар бар. Жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Ушундай энелердин дуасы менен, батасы менен көкөрүп атабыз. Аллах таала барыңыздар менен жакшы күндө көрүшкөнгө насип этсин. Аллах таала өмүрүңүздөргө, жашооңуздарга береке берсин. Ассаламу алейкум.